мен маалымат берем, ошо жатындын ичинде, жатын негизи могу муштумдай да, жатынындын ичи мындай жаңгактай да, жатындын ичи полость матки деп коебуз, жатындын полости. Ошо жатындын ичинде ушундай полипендометрия деген бир диагноз бар да, полипендометрия. Ал мындай эт бар да, эт өскөн. Анын себептери да көп болот. Кээ бирде төрөгөндөн кийин плацентарный полип калып калышы ыктымал, же болбосо гормоналдуу өзгөрүү болгондо, анда дагы бир гормону көбөйүп кетип, же бир гормону жетишпей калганда, анда полипендометрия деген фиброзный полип өсүшү ыктымал. Же болбосо гиперплазия эндометрия деп, эндометрий функциональный слой деп коебуз. Ошо жатынын ичинде эндометрий ооруп калышы ыктымал да. Ошондой диагноздар бар. Ошол убакта момундай сөл катары да, алчы эт катары ошо матканын ичинде пайда болуп калат да. Анын клиникасы мындай симптомдорду берет да. Месячный башталардын алында коричневый кечке выделение болушу ыктымал. Месячный обильно со сгустками мындай уюган кандары келиши ыктымал. Ана месячный бүткөндөн кийин дагы коричневый кечке мындай мазня болуп, выделениялар көп күн келе бериши ыктымал да. Ооруп да келиши болот ошо месячный. Ошондо биз УЗИден карасак, аякта полипендометрия под вопросом деп бериши болот да, диагнозу. Же болбосо боюнда болбогон аялдардыкы рентген туруп жасайт да, ошондо рентген снимакты алып келгенде анын ичинде полипендометрия под вопросом деп бизге уже снимкасы келет. Ошол убакта биз пациенткаларга обязательно гистероскопия деген бир обследование бар. Ал өзүнчө бир аппарат, анын ичинде HD камера деген жанагы 30 жолу көбөйткөн камера бар. Ал мындай абдан тоненький бир мындай жука нерсе болот да, ошону матканын ичине мындай салабыз дагы, анан тиякта экранда, операционныйда экран болот, ошол экрандан 30 жолу көбөйтүп ушу полип чыгат да. Анан ушул эки полипти ушу гистероскоп менен көзөмөлдөп туруп, анан кийин только алып, бошотуп, бул жатынды ошол полиптен бошотуп туруп, анан гистологический исследованияга, гистологияга жөнөтөбүз. Ал онкологический полип эмеспи, эмне полипти ошондо далилдейт, ошо гистологдор далилдейт. Ошондо матканын ичи, жатындын ичи момундай бош болуп калат, көрдүңөрбү? Ал гистероскоп менен полиптен башка дагы момундай миомаларды көрүшү ыктымал да. Субмукозный миома деген миома, интерстициальная миома матки центропитальным ростом деген көп миомалардын түрлөрү бар. Ошол миомаларды ушул гистероскоп менен киргенде көз кирип аткандай болот да, ошо көз менен көрүп визуально анан диагноз коюшубуз ыктымал да. Анан барын даже видеого тартып да, өзү эле пациентканын сотовый жанагы уюлдук телефонуна видео кылып туруп биз беребиз да. Ошо видеосу жанында калат. Ал даже ошол видеону WhatsApp менен өзүнүн докторуна ошол эле замат жөнөтүп, ал даже доктору менен консилиум кылсак болот, отуруп эле. Анан ошо гистологиясы бир 7 күндө даяр болот. Гистологиясы чыккандан кийин ошо гормоналдуу бир дарылоо жазабыз. 3 же 6 айга экинчи полип өспөсүн деген ниет менен. Анан полипти алган жеринде мындай тырык болуп калат да, вот ложа полипа деп коебуз. Ошол эки УЗИде деле кайра мындай полип сыяктуу мындай жылт эткен мындай эме көрүнөт да, бирок это не значит, что опять полип вырос депчи, жок, это ложа полипа деп эметебиз. Кээ бир кезде ушу полиптин ордунда УЗИде момундай интерстициальный миомалар, ал полип сыяктуу да көрүнүшү ыктымал. Ошон үчүн биз гистероскопия жасаганда ал полиптин ордунда миома болуп чыгып калышы ыктымал. Бирок мындай миомалар жарымы булчуңдун ичинде, кичинекей эле часть мындай матканын ичинде мындай дөмпөк сыяктуу чыгып калса, мындай миомалар Англияда, Францияда дагы, Россияда да алынбайт. Буларды только наблюдать деш керек да. Мындай кичинекей узелдер, где-то 1 сантиметр, 1,5 сантиметрлүү миомалар, алар булчуңдун ичинде болсо, аны операция кылбаш керек. Аны дары
жол менен эле жоюшу, өстүрбөшү ыктымал. Анын көп мындай дарылоочу өзүнүн эмелери бар да, эрежеси бар. Ошон үчүн сразу эле кичинекей эле миоманы көрө калышып эле сразу операция кылган деген бул туура эмес. Андай болушу болбойт да. Элден мурун изилдеп, УЗИ өтүп, гистероскопия өтүп, полип болсо полипин гистероскопа менен алдыртып, гистологиясын алып, анан только кылыш керек. Андан тышкары дагы мындай синехия полости матки деген да диагноз бар. Мисалы пациенткалар жанагы көп суроолор келбеди беле, мен бойма бүтүп калды, дары менен алып койдук, ана мени выскабливать деди деген. Между прочим, ошондой выскабливание жасаганда это очень опасно. Ошондо бир стенка менен экинчи стенка воспаление болуп, бири-бирине дабыркайдай болуп, монтип жабышып калышы ыктымал. Вот ошондо момда синехия полости матки деп диагноз болот, месячный аминорея болуп вообще келбей калат. Даже климакска чейин келбей калышы ыктымал. Анда дагы гистероскопа менен биз ичине кирип, бул синехиялардын баарын ажыратып, анан бир дары беребиз да, эстроген содержащий дары берип, ошо кайра эндометрин өстүртөбүз. Ошо өстүртүп кайра месячныйын келтиребиз. Ушундай да диагноздар бар. Гиперплазия эндометрия деп, уже эндометрия оорулуу болуп калса, аны да гистероскоп менен ичинен кирип, көзөмөлдөп бүт ушу эндометрий гиперплазиясын алып, гистологиясын алып, кайра лечение жазып беребиз. Ошону дагы кровотечение болсо, мисалы месячный келип туруп эле токтобой эле месячный келе берсе, сиз опять-таки УЗИ жасатып туруп, патология эндометрияны издешиңиз керек. Же полип, же гиперплазия, же месячныйыңыз мисалы аборттон кийин такыр келбей калса, жөнөкөй эле жүрө бербеш керек. Анда дагы врачка кайрылып, эмне болду, эмне себептен келбей калды деп мындай беспокоиться деш керек да.